Бүгүнкү күндө азыр Новопавловка айылындагы Чыңгыз Айтматов орто мектебинде болуп жаткан окуя бул республика боюнча чоң көйгөйлүү маселе. Бирок ошонун баардыгын көрүп билип турган билим берүү министрлиги ошого кайра жол берип жатат. Ал эмнесин билдирет? Себеби анын өзүнүн сабатсыздыгын билдирип атат. Мына кеченки күнү эле Новопавловка айылына өзү барып, орун басары менен барып, ата-энелерге көрсөткөн мына бардык видео тасмаларда көрүнүп жүрөт. Эмнеге турасыңар деген суроосу өзү чакырып алып. Бул эми абдан билиминин эң төмөн экендигин көрсөтүп турбайбы? Ушундай министрдин билим берүү тармагы бул күзгү болуш керек. А биздин күзгүбүз эң кир, булганыч, сабатсыз болуп жатса, биз келечекте балдарыбызга эмне деген билимди беребиз? Мына бул Кудайбердиеванын жүзү болуп атат. Ушундай министрдин бизге кереги барбы? Буну кимдер коргоп атат? Эмне үчүн коргоп атат? Кошо жегендерби? Мисалы үчүн биз ушул суроону коомчулук көтөрүп атат. Эмне үчүн Кудайбердиева жөнүндө канчалык кемчиликтер айтылып жатса дагы аны Абылгазиев коргоп жатат деп. Эмне үчүн мына билим берүү тармагында, кесиптик билим берүү тармагы дагы миллиондон акчаларга батып отурса дагы Кудайбердиева отуруп унчукпай отурат. Себеби анын баардыгы табакташ болуп чыгып атат. Грантовый мына 36 миллион акча келген билим берүү тармагына, кесиптик билим берүү тармагына. Кудайбердиева, Чолпонкулов жана Абылгазиевдер оозторун арчып коюп, гранттык акчаны жок кылып кымырып отурушат. Буларга эми ким жооп берет? Ошондуктан билим берүү тармагында коомчулук ишенбей калды.